Билбейсиңби Мухаммад, адам менен оо бейиште жүргөндө аларды мен алдаганмын. Ошентип иблис мындан кийин жаман адаттарга токтолуп, алардын ар бирин кантип, кандай жолдор менен пайдалангандыгын айтып берди. Билбейсиңби Мухаммад, жалган деген нерсе менден. Жана эң алгачкы жолу жалган айткандагы мына менмин. Ошол себептүү алар мага алданган үчүн бейиштен жерге куулуп кетишкен. Ал эми ушак жала жабуу жөнүндө айта турган болсом, бул нерселер дагы менин жемиштерим жана оюн тамашаларым. Адамдар мына ушул жемиштерим менен азыктанышат. Сенин үммөттөрүң оңойчулук менен менден кутула алышпайт. Мен адамдарга кандай гана тузактарды курам дейсиң? Кандай гана тузактарды? Анан үммөттөрүңдүн кайдагы бактысын айтасың, эй Мухаммад? Эй Мухаммад, үммөтүңдүн туура жолдон адашпай болооруна кантип ишенесиң? Үммөтүңдүн адамдардын көбүн эсе динден чыгарууга аракет кыламын. Алар оңойчулук менен эле динден чыгып, мени угуп кетишет. Анан кайдагы бактысын айтасың? Бул сөздөрдөн кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям төмөнкү суроолорду берди. Эй Наалат, сенин айыл жолдошуң ким? Менин айыл жолдошум пайыз жеген адамдар. Сенин досуң ким? Менин досум зына иштерге көп барган адам. Ал эми жаздыкташың ким? Менин жаздыкташым албетте мас абалындагы адамдар. Алар менен мен бирге чогуу уктаймын. А коногуң ким? Менин сыйлуу коногумдун бири уурулар. Ал эми сенин элчиң ким? Менин элчим сыйкырчылар. Сенин көзүңдүн нуру эмне? Менин көзүмдүн нуру жаш жубайларды ажыраштыруу. Аларды ажыраштырганда менин көзүм нурданат. Сенин сүйүктүү адамдарың ким? Менин сүйүктүүлөрүм жума намазын окубаган адамдар. Жума намазын унутуп калтырган адамдарды мен сүйөмүн.